Ayağımızdan beni kutlayın. Akgülдөй, көкгүлдөй, Асия көктүмнү, каячы татына, кааласаң көкгүлдө, кааласаң көкгүлдө. Суу куям алында, сын диван чагында, апакем сүйүнүп, айтууча жанымда. Дайыма тынччылык болсун кызым, тынччылык болсун, ынтымак болсун. Анан баары жок болот экен. Өтө кубанычтамын. Мына телефонума баарын тартып алдым кызым. Şu kızlardan biýige düşkönün, jaşlardan düşkönün bärimiz gülüp, kol çap, mına bizdin gelecekler. Бул күн биздин мамлекетибиз анда жашап жаткан ар бир жаран үчүн эң маанилүү майрам. Эгемендигибиз ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Biz yaşap жаткан эркин, көз карандысы өлкөнүн ар бир карыш жерин сактоо үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн кезинде Кыргыздын канчалаган чыгаан инсандары, баатырлары жан берип, бейиштей болгон жерибизде бизге мураска калтырышкан. Кыргыз эли кылымдар бою эркиндик үчүн күрөшүп, эгемен жолду улантып келишет. Бирде толуп, бирде бөксөрүп турса дагы, ар убак айбаттуу тарых бүктөмүндө унут калбастан уюткулуу улут катары калыптанып, даңктуу жолду басып өтүштү. Дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосун жалпы адамзатка мураска калтырып, бийиктикте умтулган көчмөн маданиятын түптөшкөн. Андыктан бабалардын баскан изин унутпай, алар баштап кеткен жолун мурастап калуу баарыбыздын милдетибиз. Кадырлуу Жалал Абад облусунун тургундары жана меймандары, биздин эң негизги максатыбыз эл түйшүгүн жеңилдетип, облустун бардык аймактарынын өнүгүүсүнө шарт түзүү. Дагы бир жолу сиздерди эгемендүүлүгүбүздүн 31 жылдыгы менен куттуктайм. Асманыбыз бүркөлбөй, түндүгүбүздөн күн нуру чачырап, кызыл байрагыбыз бийиктерде желбирей берсин. Өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, Кыргыз эли кырсыктардан алыс болсун. Көп улуттуу мамлекетибизде биримдиктин ыры ырдалып, наристелердин кубанычтуу күлкүсү ар дайым жаңырып турсун. Бүгүнкү манайлар негизинен аябай жакшы. Ошо жалпы эле үй бүлөбүз менен келип, азыр концерттик программага күбө болдук. Эң сонун негизи эле эгемендүүлүк күнүнө эми баркы мен ойлойм жогорку деңгээлде, анткени дегенде садиктен тарта эле жогорку университеттер дагы деги эле эгемендүүлүк күнү азыркы учурда эмне экенин чындыгында мен ойлойм 90% элдин баары билип калды. Анын майрамы канчалык деңгээлде биздин элге маанилүү экенин да түшүндү.